Assalamu alaikum. Урматтуу Facebook'тагы асыл инсандар, батыр инсандар, улуу инсандар, жан дүйнөсү сулуу инсандар. Достор, жалпыңыздарга салам. Көп элдин суранычы менен Facebook'ка кирип келдим. Facebook'тан дагы түз эфир өткөрүп берсеңиз деп суранышат. Мына ошол себептен улам эфирге келдим. Көрөйүнчү Facebook'та кандай болот. Эл менен эмнени баарлашабыз, эмнени сүйлөшөбүз. Канткенде да бүгүн Facebook'та сиздер менен бирге тартташалы, бирге баарлашалы, бирге бололу. Ва алейкум ассалам, Улан мырза. Улуу болуп, эл ичинде сулуу болуп жүрө бериңиз, көп жашаңыз. Инстаграмда атайын китептен макала окуп берип, анан ошол Инстаграмда эл менен баарлашып, сүйлөшүп отурдук эле. Бүгүн болсо Facebook'ка келдим. Facebook'тан дагы сиздер менен биргеликте эстен кеткис эскилердин айтылган улуу сөздөрүнөн, макал лакаттарынан бир макалдан бир сабак деген теманы атайын баштап, А тамгасындагы эл үчүн пайдалуу болгон макалдарды айтып келдим эле. Бүгүн болсо Б тамгасына келдик. Анда дегенде ошол Б тамгасындагы бир пайдалуу болгон макалдардан окуп берсем да, сөз арасында элден келген суроолорго жооп берип, чогуу бир баарлашып отурсак. Биринчи сөз баарын сыйлабасаң да каарыны сыйла деген сөз бар. Бул макалда абдан терең маани жатат. Сыйлабасаң да баарысын, сыйлаш керек каарысын деп коет бизде. Караңыздар, бир окуя айтам, жакшылап кулак салыңыздар. Илгери Азирети Али деген сахаба эртең менен баамдат намазына мечитти көздөй бараткан кезде алдынан гайридин, мусулман эмес болсо да, ушул мечиттин багытында бир аксакал бараткан болчу. Азирети Али адеп менен ушул аксакалдын алдынан кесип өтпөйүн, адепсиздик болот деп аркасынан басат. Акырын басып мечиттин эшигине келгенде аксакал ары кетет, Али мечитке чуркап кирет. Ошол намазга чуркап кирсе, Пайгамбарыбыз алейхиссалам фарз намазынын биринчи рекетинин рукусунда турган болот дейт да. Азирети Али рукуга жетишет. Рукуга жетишкен сөз бул ошол рекетке жетишти деген сөз. Рукуга жетишип намаз бүтөт, намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурайт. Я Расулаллах, саллаллаху алейхи ва саллям, эмне үчүн сиз фарздын биринчи рукусунда аябай көп турдуңуз? Руку деген сөз эңкейип тизеге колду коюп жай намаздын үстүндө турууну руку дейт. Эмне үчүн көп узак убакыт турдуңуз? Биз да ушинтип туралыбы дейт. Деген кезде Пайгамбар мен билбейм, Жабраилден сурайм. 4 чоң периште бар. Жабраил Аллах менен пайгамбардын ортосундагы элчи. Азраил жан алган периште. Микаил бул табигый күн, аба, жаратылышты башкарган, шамал, жамгыр бардын башкарган периште. Жана Исрафил кыяматта сурнай чалат. Жабраилден сурайын деди. Жабраил айтты: "Эй Алланын элчиси, сенин сахабаң Али алдындагы аксакал гайри динди сыйлап, аксакалды сыйлап, алдынан кесип өтпөй урмат көрсөткөндүгү үчүн Аллах мага буйрук берди. Бар ана пайгамбардын желкесинен басып тур, Али намазга жетсин" деди. Бир эле мага буйрук берген жок. Микаилге да буйрук берди. Микаил табиатты башкарган периште. Эй Микаил, сен күндү кармап тур, чыгып кетпесин, фарз намазынын убакыты өтүп кетпесин, күндү кармап тур, чыгарбай тур деди. Көрдүңүзбү? Мындан улам эмненин урматына? Азирети Алинин аксакалды сыйлагандын урматына. Гайридин болсо да аксакалды сыйлаш керек. Мана ушундай. Наушнигиңиз, микрофону кийимиңизге тийип тоскоол болуп жатат. Угулуп атса, сүйлөй берейин. Эгерде чындап эле угулбай тоскоол болуп атса, анда кийимимди чечейин. Биринчи макал, демек сыйлабасаң да баарысын сыйлаш керек каарысын деген макал. Урматтуулар, жалпыңыздардан суранам, карантин убагында өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү аксакалдарды, ата-энени сыйлап, эң биринчи ата, келиңиз дасторконго отуруңуз. Апа деп мына ошол ата-энени сыйлап, аксакалдарды сыйлап, дасторкон четинде атаң баштасын, апаң баштасын деп балдарга тарбия берип чогуу отуруңуздар.
балам балам деп жашай берсеңиздер, кайтар дүния балаңыз дагы эртең үйлөнүп бала чакалуу болгондо балам деп жашайт, атам апам дебейт. Анткени кайтар дүния биз да балам балам деп жашап атабыз, атам апам деп жашаган жокпуз. Мына ошондон улам. Ошондон балдарыңарды коюп, балдарыңарды отургузуп, балаңардын көз алдында атау, апау деп аксакалга урмат сый менен жашасаңыздар, ошондо мына ушул балдар эртең чоңойгондо чоң атамды атам кандай сыйлайт эле, биз да атамды сыйлашыбыз керек деп мына ушундай тартипте сыйлашат. Мана ошону кайтар дүния дейт. Бир жолу атама жакшылык кылып, бир нерселер алып келип, анан дуа бериң десем, атам дуа берип атат. Оğlum балаңдан кайтсын деп дуа кылды. Көрдүңүзбү? Демек ата-эненин дуасы ушундай. Баламдан кайтсын деген дуа. Бул дуанын ичинде эң чоң терең маани жатат. Ата-эне үчүн баласынан келген сүйүнүчтөн өткөн сүйүнүч жок. Баласынан келген бакыттан ашкан бакыт жок. Жана ата-эне үчүн баласынан келген күйүттөн ашкан күйүт жок. Ошончон ата-эненин эң бактылуу учуру баласы аркылуу келген сүйүнүч. Жана ата-эненин эң чоң күйүт учуру баласы аркылуу келген уят, баласы аркылуу келген шермендечилик, баласы аркылуу келе турган эл оозундагы жанагында бир жаман сөздөр. Ата-эне үчүн эң кыйын учур ушул. Караңыздар, дүйнөгө төрөлгөн махлукаттардын бардыгы бирдей. Жаралышы бирдей. Айбандын да адамдын да жаралышы бирдей. Бирок бир гана чаяндын жаралышы андай эмес экен. Чаян дүйнөгө төрөлөрдөн туулардан мурун энесинин ичиндеги ички органдарды, ичек чабактарды жеп, акырында эненин курсагын жарып анан чыгат экен. Көрдүңүзбү? Эгерде кайсы перзент ата-энесин дагы уят кылып, эл караган жүзүн жер каратып, ата-энесин кыйнап, шерменде кылып жүрөт экен, ошол бала дагы жашабай жатып ата-энесин жеп өткөн чаяндарга окшоп калат экен, Аллах сактасын. Ошондон келиңиздер, карантин учурунда кыздар, Умул, секинирээк сүйлөшкүлөчү. Демек, карантин учурунда жалпыңыздардан суранам, атау, апау деп мына ушул инсандардын көңүлүн алып, бала чака менен биргеликте талим тарбия ишине, адеп ахлак ишине көңүл буруп, илим билимине, сабагына көңүл буруп, чогуу бирге отуруңуздар иншалла. Бала тарбиясы өтө маанилүү. Анткени биз бүгүнкү күндөгү ата-эне катары бала менен кылган маегибиз тарбия эмес, жөн гана маалымат берүү болуп калды. Анан алып кой, мунаны коюп кой, отур, тур, же, жат, ушундай эле болуп калды биздин. Бирок тарбия процесс бул башка. Караңыздар, бир апа маршруткада кетип бараткан кезде колундагы бөбөгө суу ичем деди. Суу ичем десе, азыр кое тур балам, остановка аялдамага жетели, ошол жерден түшөлү, анан суу берем деди. Ыйлай берди, суу бериң. Ана ошол аялдын артында турган киши колундагы баклажкадагы суусун иче кой деп кичинекей бөбөккө берип жатса, апасы бербеңиз байке, мен аялдамага жеткенде алып берем дедим. Бербеңиз. Ыйлап атпайбы? Ыйласа да бербеңиз, балам аялдамага жеткенге чейин сабырды үйрөнсүн деди. Көрдүңүзбү? Ошондон урматтуу ата-энелер, балдарга тарбия берүү башка, балдарга маалымат берүү башка. Биз алып берип кой, өчүрүп кой, жатып кой, туруп кой, жылып кой, жеп кой, ичип кой, уктап кой, жыйып кой, шуну менен чегараланып жатабыз. Адан ары улан таманда кийинки макал. Демек, биринчи макал унутпаңыздар, баарыны сыйлабасаң да каарыны сыйла. Демек, карантиндеги бүгүнкү эң биринчи макалыбыз иншалла үйдөгү аксакалдарды сыйлоодон башталсын иншалла. Адан ары улантам. Базарга баарын саткан жанын да сатат деген макал. Бул эскерте кетейин. Ар бир макал Курандын бир аятына жана Пайгамбар алейхисаламдын бир хадисине барып такалат. Андыктан бул макалга да маани бериңиздер. Базарга баарын саткан жанын да сатат деген макал. Пайгамбар алейхисалам бир хадисинде базарга эң биринчилерден барып жана эң акыркылардан кеткендерден болбогула деди. Ишиңер болбосо жөн эле базарга барып айланганда адат кылып албагыла деди. Ошондон жөндөн жөн базарга барууну, бизде ушундай бар, студенттер шаарда көбүнчө эчтемке чөнтөгүндө кокоту ийне жок, бирок эчтемке албаса да бир айланып койбойлу деп магазин айланганды адат кылып алган жаштар көп азырынча. Ошондон мына ушундай болбоңуздар деп айткым келди. Адан ары улантайын анда. Байга бар дүнүйө
жокко тар дүнүйө дейт. Караңыздар. Дагы бир макал бар. Бардыкы барман менен, жоктуку арман менен деген кеп бар. Демек, кийинки бир макал. Урматтуулар, байдын кулу болгончо байкуштун уулу бол дейт. Караңыз. Дагы бир макал бар. Амал көйдү адашып, ашынан деп жүрбөгүн, ач көз байда адашып, кошунан деп жүрбөгүн деген кеп бар. Демек, макалда терең маани жатат. Амал көйдү адашып, ашынан деп жүрбө. Ашына деген бул түштүктүн диалектинде ашына деген сөз досум деген бир мааниге келет. Амал көйдү адашып, ашынам деп жүрбө, ашына деп жүрбөгүн, ач көз байда адашып, кошунам деп жүрбөгүн. Макалда маани жатат. Чындап эле, урматтуулар, биз бүгүн байлыкты көп сүйүп алдык. Өзбекстандын дин аалымы Шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф Hazretleri, Аллах жаннаттан орун берсин, мына ушул аалым киши айтат. Дүнүйөнү кезиңиз, дүнүйөнү саякат кылыңыз, дүнүйөнүн ичине кириңиз, бирок этият болуң, дүнүйө сиздин ичиңизге кирип кетпесин деди. Көрдүңүзбү? Ошондон урматтуу жамаат, мына ушул ар бир учурдан жакшы бир пайдаланып, бүгүн үйдө карантинде үйдө отурган кезде Кудайга шүгүр дейли, мында да жакшылык иштерди изденип табалы. Кудайга шүгүр дейли, бүгүн ок атышып, согушта талаалап, окопто жаткан жерибиз жок. Өзүбүздүн үйүбүздө карантинде отурабыз. Мына ошого да Кудайга шүгүр дегиле. Мекенге кызмат кылуу, аталарыбыз автомат кармап мекенге кызмат кылган болсо, бүгүн жөн эле үйдөн чыкпай кызмат кылып береличи. Бийликтин айтканына баш ийип береличи. Карантин десе үйгө камалып отурган ордуна жанындагы камокко барып алып, аракка мас болуп жүргөн кишилерди да көп көрүп атабыз. Тилекке каршы, мына ошондон арам нерсе бул арам. Аны менен жан сакталбайт. Буну туура түшүнүңүздөр жана ичкенди токтотуп, карантин, вирус келип атат, демек апаат келип атыптыр, ой өлүп кетет экенбиз деп өлүмдөн коркуп, дуа кылып, ибадатын күчөтүштүн ордуна астанаңа ажал келсе да арак ичип мас болуп отурган кишилерге таң калабыз. Ошондон келиңиздер, Аллах инсап берсин. Адамдар улантайын. Байлык бирөөнүн маңдайына бүтсө, бирөөнүн таңдайына бүтөт деген кеп бар. Ошондон келиңиздер, байлык маселеси. Кээ бир адамдар бар, барбаса да бара бер. Ушундай бир макалды жана окудум эле, сиздерге дагы окуп берейин. Кыздар, мен сабак аттам отургулачы. Бербесең алышпайсың, келбесең алыстайсың деген макал. Бул макалда терең маани жатат, урматтуулар. Бербесең алышпайсың, бересиң анан аласың. Барбасаң алыстайсың, барып тур. Келбесең алыстайсың. Эми бир туугандардан көбүнөн уккан сөз. Мен бир тууганыма барсам дагы, мен дайым эле барам, бирок ошол бир тууганым мага келбейт дейт да. Эми зарыл кепти, мен деле барбайм дешет да. Урматтуулар, бир тууганың сага келбесе да, сен бара бер бирок. Билесизби эмнеге? Пайгамбар алейхиссалам бир хадис сиздерге белек кылам. Өмүрүң узун болушту кааласаңыздар дейт. Кимдин өмүрү узун болууну кааласа, ким ырыскысы кенен болушту кааласа, жана кимде ким жаман өлүмдөн сак болууну кааласа, туугандары менен катташкыла деген хадис белек болсун. Мындан улам, сенин тууганың сага келбесе да, сен тууганыңа бара бер. Бара бер. Анткени сенин өмүрүң узун болот, сенин ырыскың кенен болот, жана сен жаман өлүмдөн сак болосуң. Сен туугандарыңа бара бер, ырыскың кенен болот. Токчулукта жашайсың. Көрдүңүздөр, ошон үчүн келбеген тууганыңа өчөшүп отуруп, туугандыкты токтото албагыла. Туугандан мамилени үзгөндөн Аллах да мамилени үзөт, унутпаңыздар. Айрыкча ушул учурда эркектерге кайрылам. Бир тууган карындашыңардан, эжеңерден кабар алгыла. Күйөөгө чыккандан бери карындашынан кабар албаган акелер көп.
Же болбосо ата энем барып атат го деп коюп өздөрү барбайт. Ата энеңдин орду бөлөк. Бирок бир тууган аке катары, бир тууган ине катары ошол аял кишиден, бир тууганыңдан кабар алуу өтө маанилүү. Кабар алганы баргандан бир убакыт таппай, телефон чалгандан убакыт таппай жүргөн бир туугандар билем. Аял киши үчүн бир тууган акесинин келгени менин акем келатат деп үйгө сүйүнүп отурган карындашынын сүйүнүчүндөй сүйүнүч жок. Тагам келатат деп сүйүнүп отурган жээндин сүйүнүчүнөн ашкан сүйүнүч жок. Ошондуктан эркек кишилерден суранат элем, карындашыңардан, күйөөгө чыгып кеткен карындашыңардан жана күйөөгө чыгып кеткен эжекеңерден кабар алышты белгиле. Бир платочка алып бергенге жарабаган эркектер көппүз. Алып бер, жоолук алып бер, шириндик алып бер, жээндеримдин кыштагандай болуп калды экен, күйөө балам бир аз колунда жогорак кыйналып жашайт эле деп кабар алганча барып бут кийимин алып бер керек болсо, продуктасын алып бер улам барганыңда. Айтор карындаш үчүн акенин кылганынан өткөн сүйүнүч, тагам келатат деп мындай бир сүйүнүп отурган жээн үчүн мындан ашкан сүйүнүч жок. Ошондон урматтуу эркектер, карындашыңардан, эжеңерден кабар алгыла, муну адат кылгыла. Өмүрүңөр узун болот, ырыскыңар кенен болот, жана жаман өнүмдөн сак, бай жашайсыңар. Бул өтө маанилүү. Олантам. Бекер кепин табылса, өлмөккө даяр дейт. Караңыздар. Бизде ушундай бир адамдар бар. Соодагер бекерин сүйөт деп коет. Бекер болсо тамдан ташай беребиз да. Урматтуулар. Бекер болобу, кандай болобу, бирок ошол берилип аткан нерсенин арам же адал экендигине көңүл бөлүңүздөр. Бул өтө маанилүү. Эмне үчүн? Бир тоок адал. Бирок бул тоок бисмилла Аллаху акбар менен союлбаса, бул тоок уурдалып келген болсо, бул адалдык өкүм өтпөйт буга. Сага уурда алып келген болсо да жей бересиңби? Сага арамдан таап акча алып келсе да жей бересиңби? Сага зына менен таап алып келип койгон болсо да жей бересиңби? Аллах сактасын. Илгери сахабалардын аялдары бизге адалдан акча таап келиңиз, ачкалыкка чыдайбыз, бирок тозоктун отуна чыдабайбыз деди. Ошондуктан урматтуу жамаат, буга өтө көңүл бөлүңүздөр. Жеп жатканда оозуңа кирген нерсеге, сүйлөп жатканда оозуңдан чыккан нерсеге көңүл бургула. Бул өтө маанилүү. Анткени Бакара сүрөсүндө Аллах Таала айткан, адал жана таза нерселерди жегиле деди. Урматтуулар, адал жана таза нерселерди жегиле деди. Намаз оку деген кандай буйрук болсо, адал жана таза нерселерди жегиле деген буйрук мына ушундай. Жана бул жерде дагы бир нерсе эскерте кетүүчү нерсе, Аллах Таала Муминин сүрөсүндө Куранда аятта келтирет, зынага жакындашпагыла деди. Бул деген сөз, зынаны кылба эмес, жада калса жакын келбе деген сөз. Жакындашпагыла деген сөз. Аллахтын буйругу. Ошондуктан бир туугандарым, бүгүн коомчулукта бул темадагы ачыктан ачык элге жарыяланып кетти. Мына Даниэль деген бир тууганыбыз, Аллах инсап берсин. Иншалла тобосуна келип, Аллах Таала ага да узун өмүр берсин жана бекем ыйман берсин буюрса, зынадан тапкан акча менен садака кылынбайт. Арамдан табылган акча менен Алла жолунда садака кылынбайт, кылынса да ага бир тыйын кымындай сооп жазылбайт. Бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Андай эмне кылалар? Иншалла биздин Даниэль мырзабыз дагы инсапка келип, ой кой, мен өтмүштөгү каталарыма тообо кылдым, ошон үчүн мына 7 областка 7 миллион бөлдүм деп ошентип баштагандыр, тообо кылдым деп. Аллах кабыл кылсын тообосун. Бирок бир нерсени айтайын, арамдан табылган акча болгондугу үчүн аны адамдарга берүүсү туура эмес, анткени бул жерде жей турган нерсе болбош керек. Арамдан табылган акча менен бир гана ажатканага берсе болот, ажаткана салып берсе болот. Жейиле турган тамак эмес. Эмне үчүн? Караңыздар, бир окуяны айтам. Илгери бир бала көчөдө баратса, эки тилемчинин маектешип атканын угуп калат. Эки тилемчи бирөөсү айтат, кече мага бирөө бир чыны алтын берди эле, алып барып ошо бир чыны алтынга жыргап, маза кылып, арак ичип, мас болуп, жыргап, курсагым тойгозуп ойнодум дейт да. Деп бири-бирине мактанып атат. Ошол мактангандын угуп калып, устазына келип айтат, устаз, ана киши бир чыны алтын алып, бирок арамга жумшаптыр дейт.
десе, ай шәкіртіне айтады, сабақ болсын дейді, мен мынау ақшадан бар да, сен де көшеден шыққан біреуге садақа қыл дейді. Чурк апарып көшеден алдынан өткен бір кісіге садақа береді дағы, арқасынан күзетеді. Садақаны алған кіші баратып біраз нарыраққа жылып, қойнынан ескіріп қалған бөдөнөнүн этин, куштун этин ыргытып салат. Чурк апарып, эмне үчүн ыргыттың деді. Десе, жана садака берген киши экендигин көрөт дагы, уялгандан айтат. Мен аялым бала чакамдын курсагы ач отурду. Бирок пайгамбар алейхисалам тилемчилик кылбагыла дегенден улам тилемчилик кылбай Аллахка дуа кылдым эле, сиз алдыман чыктыңыз. Ал эми мынау бөдөнүнүн эти эскирип калган, сасып калды эле, жыттанып калды эле. Бирок аялым бала чакам ачка отурган үчүн, айла жок үчүн алып бара жаткан элем. Ал эми сиз акча бергенден мен муну ыргыттым да жаңысын алганы баратам деди. Окуяны келип устазына айткан кезде устазы ушундай жооп берди. Шакиртим, унутпагын. Мен садакага берген акча адалдан табылган болчу, жана аны алган киши дагы адалга жумшады. Ал эми тиги бир чыны алтын алган киши, ал бир чыны алтын арамдан келген акча болчу, ошон үчүн да бул киши арамга жумшады деди. Андыктан урматтуулар, унутпаңыздар, арамдан табылган акча чочконун этин жебеңиз деди, билесизби эмнеге? Анткени харам болгон тамакты жесеңиз, адам табиятына аралашкандан кийин жашоо да арамга басылып кетет. Аллахтын буйругу ибадаттарына баш ийбей, моюн сунбай кое баштайт. Адам денеси, табияты бузулуп кетет. Ошондуктан зынадан табылган акчалар дагы ал организмге кире турган болсо, адам дагы зынага баш ие турган болуп кете берет. Ошондуктан арам менен, урматтуулар, садака кылынбайт. Арамдан табылган акча менен лукма жейилбейт. Буга нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Дагы бир нерсени айтам. Бир өлкөнүн адамдарынын арасында зына кылуу жайылып кетсе, ал өлкөнүн талкаланышы башталыптыр дей бергиле. Бүгүн зына кылуу жайылып кетти. Унутпаңыздар, Лут коомуда дагы эркек менен үйлөнүп, аялдары башкалары ачыктан ачык зына кылып калган коом болгондуктан Аллах Таала азап берип, ошол коомду толугу менен жерге жуттуруп жок кылды. Бүгүнкү күндөгү ааламда болуп аткан апааттын бардыгы, унутпаңыздар, харамдын, зынанын ачыктан ачык болуп атканына балким себептир. Бүгүн зынадан акча табылып, сөзүндө биздин Даниэл бир тууганыбыз дагы айтып отурат. Эмне кылайын? Обязательно садака кылыш үчүн сөз түрдө адалдан акча табышым керекпи деп шүйлөдү. Ооба, Аллах жолунда садака кылыш үчүн сөз түрдө адалдан акча табыш керек. Муну унутпаңыздар. Арамдан эмес. Арамдан табылган акча, Пайгамбар алейхисалам айтат, зынадан табылган акча арам жана нажасат менен тең. Бул деген сөз göң менен тең, нажасат менен тең деген сөз. Ошондуктан бул нерсени унутпаңыздар. Пайгамбар алейхисалам дагы бир хадисинде кан сатуу, ит сатуу жана денени сатуудан кайтарган. Унутпаңыздар. Зынанын 4 апааты бар. Биринчи апааты адамдын жүзүнөн нур кетет. Экинчи апааты ырыскысы кесилет. Айтышыңыз мүмкүн. Бай болуп атпайбы зына кылса дагы? Ооба, зына кылса да бай болуп атканмен, бирок ырыскысы кесилет. Балким зына кылбаганда 100 жылдык өмүр Аллах Таала анын тагдырына жазып аткан болсо, зына кылгандыгы үчүн ырыскысы кесилип, өмүрү кыскарып кетет деген сөз. 50 жыл, 40 жыл, балким ашып кетсе 60 жыл жашайттыр. Зына кылбаганда узунураак өмүрү бар эле, зынанайынан ырыскысы кесилип, өмүрү кыскарып кетет. Бай жашаган менен, бирок балит жашап атпайбы. Нур кетет, ырыскысы кесилет, Аллахтын газабында калат жана дозокто эң көп калат экен зынакорлор. Аллах ушудан сактасын. Иншалла. Урматтуулар, демек адалдан акча табыңыздар. Урматтуулар, үйүңүзгө тоокту урдап келип, адал тоок, бирок урдап келген үчүн адалдык өкүмү жок мунун. Урдап келип жедиргениңиз үчүн балаңыздын тарбиясы бузулуп кетет. Үй бүлөңүздүн куту берекеси учуп кетет. Көрдүңүзбү? Адал нерсени алып келип койсоңуз да, урдап келгендигиңиз үчүн балаңыздын таалим тарбиясы, адеп ахлагы бузулуп кетет. Баса турган жолу талкаланып кетет. Багыты айнып кетет. Ошондуктан урматтуулар, ал эми зынадан, харамдан табылган акчаны жедириш бул деле ошондой. Ошондуктан бул нерсеге өтө маани бериңиздер. Пайгамбар саллаллаху бир хадисинде дагы айткан, арам кирген дененин бара турган жери дозок деди. Ошон үчүн денеңизге арам тамак кирбесин. Ошон үчүн жанагындай зынадан табылган акча болсо дагы бир нерсени айтайын, сизге алып келип аткан акча зынадан. Зынадан табып келинген акча болсо да алуу харамдан табылып атпайбы. Өтө муктаж адамдар болсо алсын деди.
өтө муктаж, мукурап кыйналып атса. Бирок анын садакасына сооп жазылбайт, жана алган адам дагы берген кишиге Аллах сенен разы болсун дебесин. Түшүнүп алдыңбы? Эмне үчүн деди? Устаздар буну ушундай ачыктайт. Харамдан, зынадан табылып келген акча менен сага садака бер. Сен өтө муктажсың, ачка карасың. Айла жок, өлүм бошогосунда турасың, баягы жейсиң. Аласың, бирок Аллах сенен разы болсун дебе. Эмнеге? Бул ушундай. Аллах сенен разы болсун дебе, тескерисинче Аллах сенин күнөөлөрүңдү кечирсин, тобоңо кел деп кой. Анткени бул адам эмне үчүн Аллах сенен разы болсун дебесин дегенин себеби, Аллах сенен разы болсун десең, маладес, ушинтип зынадан акча таба бер, Аллах разы болсун, маладес, уланта бер деген сөз да. Түшүнүп алдыңбы? Ошондуктан эмне кыл? Тобоңо кел, күнөөңдөн кайт, бул жолуңдан кайт деген бир мааниде айтыңыздар. Демек, үйүңүзгө, күйөөңүздөргө, жолдошуңуздарга эскертиңиздер, адалдан акча, адалдан тамак таап келсин үйгө. Анткени ачкалыкка чыдайбыз, тозоктун отуна чыдабайбыз. Бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Бир кезде мына быйыл Зардалыга барып келдик. Мына ушул Зардалыда да чайыр чөбү менен Зардалыда ошол орустун бийлиги автомат менен тагап адамдар ушундай бир ачкачылыкка келген кезде булар тоонун жоонун ар жагына өтүп кетет дагы, продукталар түгөнүп белгилүү бир күнгө чейин күтөт. Ошондо биздин бабаларыбыз, ошол сакы бабаларыбыз эмне кылган? Тоонун башында ошол чайыр деген чөптүн тамырын алып, аны ошол таш менен талкалап, оң кылып, ошону нан кылып жегенде чөптөн кейде Зардалыда чайырчылар деп да коюшат ал кишилерди. Мындан улам караңыздар. Бизде мындай бар. Көккө жетип алдык, өлбөйбүз дейт да. Көккө жетип алдык, көпкө жашайлы дейт эле аталарыбызчы. Тагырага чөп менен да жашай беребиз. Жазга чыгып алдык, чөпкө жетип алдык дейт элек да. Мындан улам урматтуулар, келиңиздер, ачка өлүп атсаң да арам тамакты албаңыздар. Ачка өлүп атсаңыз дагы арам тамакты албаңыздар, жебеңиздер. Кече атам менен баарлашып отурсам, атам айтат. Мурдагылар душманына кылган жакшылыгын биз бүгүн тууганыбызга кыла албай атабыз деди. Мурдагылар нафил намазга бөлгөн көңүлүн бүгүн биз парызга бөлө албай атабыз деди. Мурдагылар күмөндөн качканчалык бүгүн биз арамдан кача албай атабыз деди. Ошондуктан күмөн болсо да качкыла. Биз күмөн эмес, арам экендиги белгилүү болуп турса дагы качпай кеңири алып жеп отурабыз да. Ошондуктан караңыздар, бир окуяны айтайын. Азирети Умар bir günü kızmatkeri süt ap geldi. Kursağı açık turgandan bir tutam içip aldı da, anam bu süt kaydan dedi. Halifa Umar kaydan dep soradı. Biröөнүн зекетин бер деп сурап барсам, зекетке акчасы жок экен, зекеттин ордуна сүт берди эле, ошол сүт тап келди. Деген кезде оозунда жутуп алган сүтүн колун тыгып кусуп чыгарып салды. Эмнеге деди? Азирет Умар айтты. Зекет факирлердин, муктаждардын акысы. Менин акым эмес. Ал өзүнүн акысы, өзүн жеш керек, мен аны жесем мага туура эмес деди. Мындан улам урматтуулар, бүгүн карантинде башкада чет мамлекеттерден гумпомуш акча келип аткан кезде аны муктаждарга алып келип атат. Муктаждарга алып келип аткан болсо да, колуңда мүмкүнчүлүгүң шартың боло туруп биз өзүбүз алып алып атабыз да. Бул туура эмес. Bir gün Hazreti Umar ayalı көйнөк сатып алыптыр да. Бул көйнөктү каяктан алдың десе, тиги сиз берген тамак ашка продуктуга берген акчалардан кысып, экономдоп, үнөмдөп, сактап, ашыкчасына алдым деди. Демек, үнөмдөп ашкан акчага көйнөк алдым деди. Ошондо Азирет Умар, демек мен мамлекеттен айлык ашыкча алып атат экенмин деп кайра барып казынадан бир көйнөктүн баасынчалык айлыгын кыскартып койду дейт да. Антан урматтуу колунда бийлик өкүлдөрү жана мүмкүнчүлүгү болгон ишкана мекеме жетекчилери колуңузга муктаждар үчүн келген жардам акчалардын бардыгын, жардамга келген продуктылардын бардыгын муктаждарга өз ээсине жеткириңиздер. Мүмкүнчүлүгүң шартың боло туруп өзүңүздөр алып албаңыздар, анткени бул сизге адал эмес. Маегибизди улантабыз, анда иншалла урматтуулар, биздин кечегиндей эл алдында чыгып Даниэль бир тууганыбыздагы адашып сүйлөп алган сөздөрү жаңылып сүйлөгөн жалынып тынат дейт кыргызда. Ошол
адашып сүйлөп алган сөздөрүнөн Аллах таалам кечирсин жана инсап берсин. Бирок ошол эле учурда 7 миллион бөлүп 7 областка даярдап койдум деген акчасын өзү айтып отурду. Зынадан табылган акча, арамдан табылган акча. Антан ал акчаларды адамдарга жеп ичүү үчүн таратуудан жеке өзүм макул көрбөйм, сунуштабайм. Тескерисинче арамдан табылган акча коомчулуктун арасындагы муктаж болгон адамдардын туалетин салып берсин, ушундай бир нажасат жерлерин бүтүрүп берсин. Атак адам нерсеге мүмкүн эмес. Шарият өкүмү ушундай. Болбой атса үйлөрүнүн тамчысы өтүп атат, там жабыш керек. Ушул жактарын жаап берсин, бирок арамдан табылган акча менен лукма катары ичине жедирбесин. Анткени зынакорлор да көбөйүп кетет коомдо. Аллах ушудан сактасын. Анткени зынадан табылган акчаны жеш менен зынакорлордун көбөйүшүнө алып келет. Будан эйтат болуңуздар деп гана сурагым келет. Иншалла өзүнө келсин, бул окуялардан Даниэль мырза да сабак алсын жана өзүнүн ошондой уят тарткан офис ишканаларын баарын жапсын өз каалоосу менен. Жана ушундай бир туура багытка келип, адашуудан Аллах өзү сактасын. Иншалла. Маегиз улантабыз, урматтуу бир туугандар, арабызга жаңыдан келген жакындарыбыз бар, кош келиңиздер. Бала жакшысы атанын даңкы, кыз жакшысы эненин даңкы деген кеп. Балага мүнөз эмчек сүтү аркылуу берилет деди. Мындан улам бул жерге келген кезде жалпы энелерге, аялдарга кайрылам. Бала эмизип аткан кезде мүмкүн болсо дарап менен жана адал тамак менен жедирип эмизиңиздер. Мана ошол бала адеп ахлактуу болот иншалла. Антан жолдошуңуздун кайдан кантип акча таап атканына көңүл буруңуздар. Бул да маанилүү. Негизи эскиден алдей деген сөз Алла деген сөзгө барып такалат. Алдей эмес, балким Аллах, 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 я Джамил, я Аллах, я Карим, я Аллах, я Муджиб, я Аллах. Тагырага Аллахтын сыпаттарын айтып апаларыбыз уктаткан. Каалоо тилек айтып тос сүйлөө дагы керек болсо бул Ибрахим алейхиссаламга барып такалат. Ажары небисинин ошол кездеги жанагы замзам суусунун чыгып, ошо замзам сууну ичерден мурун дуа кылып ичкендигинен келип чыгат. Аны биздикилер акылы жоктор арам тамакты колуна алып анан кийин дуа кылып ичип атат. Бул туура эмес. Керек болсо маданият деген сөзүбүздүн очогу да Мадинага барып такалат. Антан бул нерсеге жакшылап көңүл бөлүңүздөр, урматтуу энелер. Алдей айтып аткан кезде баланы балким Аллахтын 99 сыпатын айтуу менен, балким Куран окуу менен, Куран аяттары менен уктатсаңыздар, бул дагы да нур үстүнө нур болот иншалла. Улантабыз иншалла. Баланы ата күтөт, тукумум улансын деп, баланы эне күтөт, учугум узарсын деп дейт. Бул жерде дагы бир нерсени эскерте кетейин, урматтуу угарман. Аллах Таала кимгедир жалаң уул берет, кимгедир жалаң кыз берет. Кимгедир уулду да кызды да берет, кимгедир экөөнү тең бербейт, перзентсиз. Кандай болгон тагдырда да Аллах берген бала, перзент Аллах алдында жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан балдарга тарбия берилет. Тарбия өтө маанилүү. Баланын кылган катасынан улам мектептеги мугалимдерди жазалап жүрөбүз бүгүнкү күндө бийлик. Чындап айтайын. Баланын кылган катасындагы эң биринчи орунда кемчилик бул ата энесинин кемчилиги, үй бүлөнүн кемчилиги. Мугалимдин эч кандай тиешеси жок ал жерге. Бала үйүндө асынып алып өлүп кетти. Үй бүлөнүн толук эместигин айнан, тарбиянын жоктугун айнан, адашкан шайтан нафсиге алдангандыгын айнан. Тиги бала тиякта асынып өлүп кетти, а буякта 30 жылдык директор мектептен иштен кетип атат. Анын эч кандай тиешеси жок да. Завучтун, соцпедагогдун башканын эч кандай тиешеси жок. Үйүндө кемчилик бар. Ачык айтайын, 29 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде жаңы муун катмарды чоңойтуп атабыз балдардын арасында. Мурда ата эне жок, томолой жетим бар эле. Же ата же апа жок, жарты жетим бар эле. Азыр ата эне бар туруп ажырашып кеткен тирүүлөй жетимдердин катмары көбөйүп кетти. Мына ошол тирүүлөй жетимдердин катмарын көбөйтүп атабыз. Ошондуктан ажырашуу маселесинде абайласак, урматтуу эркектер айрыкча, ажырашуунун эң чоң себепчилеринин биринчи орунда турган эркектердин өздөрү, аялдар эмес. Анткени үй бүлөгө даяр эмес туруп үйлөнүп атабыз. Үй бүлөгөдөгү жоопкерчиликти сезбей туруп үйлөнүп атабыз. Анткени аял сага ишени берге тийди.
Sen ayaldan dagы akılsız bolup чыгып атасың. Ayaldan da sabırsız bolup чыгып атасың. Ayaldan da tarınçak, ayaldan better janagında bir jaman karakterimiz var, erkekler barбыз. Ошондон аялың тарынбайт, бирок сен тарынасың да. Ушундай бир эркектер көппүз. Ошондон ажырашуудагы эң негизги себептердин бири эркектер. Биз үй бүлөгө даяр эмес болуп үйлөнүп атабыз. Аялга барыр, эрге тийип кетет, эрин багат деп дейт. Бирок сен катының багыш керекпи? Андай эмессиң да, урматтуу эркектер. Үй бүлө маанисинде өтө кылдат болуңуздар. Эркектер күчтүү болсун. Ажырашуудагы эң негизги себептин бири эркектер, ачык айтайын. Кайнене менен кайнатанын урушун, кайнене менен келиндин урушун. Эркек ортодо турсун. Эркек ортодо күчтүү дипломат болуп берсин. Күчтүү стратегик болсун. Күчтүү ортодо котормочу болсун, көпүрө болуп берсин. Дубал болбосун. Кээ бир эркектер бар, мамин сыночтер барбыз. Тагыраак эмне кылабыз? Бала белде, катын жолдо бар жого мага апам айткан кыласаң, мен апам деген мен апам тандайм, керек болсо башка бол деби. Жок, андай дебе. Анткени бул сенин апаң, бул балдарыңдын апасы. Эмне кыласың айдап балдарыңды жетим калдырып? Тагыраак бул деген сөзчү, мага оң көзүм керек, сол көзүм керек эмес, мен ыргып ташай берем деген сөз да. Экөө тең эки көзүңдөй сыяктуу эле азиз. Экөөнү тең абайлы, экөөнү тең ээчиккин. Экөөнү тең ортодо стратегик дипломат котормочу боло бергиле. Эркектер күчтүүрөөк болот. Эркектер сабырдуураак, эркектер акылдуураак, эркектер өзгөчө бир кадырлуураак, бартуураак болот, илимдүүрөөк болот. Эркектер сабырсыз, ачык айтайын. Бүгүнкү күндө эркектерде проблема, аялдарда эмес. Ажырашып аткан, ошол ажылдап аткан аялда тарбияласа болот. Тарбияла. Көбүнчө айылым, ушу аялым ушундай болуп калды. Эмне үйлөнгөнгө чейин көрбөдүңбү? Сүйүп жүргөндө көрбөдүңбү? Көрбүлөң ошо кезде. Сүйүп жүргөндө көрбөдүңбү? Эми да көрбө, көзүңдү кысып жаса. Көрбө эми да. Эркек киши, аял киши бири-бириңердин жаманыңарды жашырып, жакшыңарды ашырып жашагыла. Бири-бириңерди сүйгүлө. Балам бактылуу болсун дейсиздерби? Балам бактылуу болсун десеңиздер, эң биринчи өзүңөр бактылуу боло, экөөңөр. Ата-эненин баласына кылган эң чоң жакшылыгы ата менен апанын бири-бирине болгон сүйүүсү. Эгерде ата менен апанын бири-бирине болгон сүйүүсүн бала көрбөсө, анда бул бала эч качан бактылуу болбойт. Ошон үчүн балам бактылуу болсун десеңер, эң биринчи экөөңөр бири-бириңерди сүйүп, бири-бириңерди сыйлап, бири-бириңерге бакырбай, бири-бириңерди шерменде кылбай, бири-бириңер менен урушпай жашасаңыздар, анда бала да бактылуу чоңойот. Ошол нерсени унутпаңыздар. Урматтуу эркектер, биз жоопкербиз. Анткени Аллах Таала Куранда да эркектер үй бүлөнүн кожоюндары деп бизге тапшырган аманат. Аялыңар, бала чакаңар аманат деп. Ошондон келиңиздер, ажырашуунун алдын алуу үчүн мен жалпы эркектерден суранам, эрктүүрөөк, күчтүүрөөк, сабырдуураак, акылдуураак бололу. Болбосо болбойт. Бирөөнүн аманатын алып алып. Пайгамбар алейхиссаламдан бир хадис эркектер кулак салгыла. Эркектерге кайталап айтам. Оң кулак, сол кулак угуп алгыла. Аялыңар Аллахтын аманаты деген хадис бар. Демек, аялың кайненеңдин, кайнатаңдан аманат эмес. Аялың Аллахтан аманат. Мына ошол нерсени түшүнгүлө жакшы. Кийинки бир макал. Баласы жаман маарыбайт, катыны жаман жарыбайт деген кеп бар. Ошондон балага татыктуу тарбия берели. Балабыздын жамандыгынын кусуру бул дүйнөдө эмес, акыретте да көп тиет. Кабырда да көп тиет. Ошондон балага көңүл буралы. Илгерки аталардын айырмасы, апалардын айырмасы, алар өздөрүнө аял тандаган эмес. Аталарыбыз болочок төрөлө турган балдарына апа тандаган. Көрдүңүзбү? Биз болсо сүйүп көрсөм, жетелешип көрсөм, кымча белди болсо, арык чырай болуп турса, чыптанып кийинип турса, ушуну көрүп сүйүп алабыз да, анан ушуну үйлөнүп атат. Жок, алдыкы ден соолугу кандай, акыл эси, талим тарбиясы кандай, ата-энеси кандай, буга көңүл бурушпайт. Сапарга чыкканда шеригиңди тандайсың. Шеригиң алкаш болсо, сен менен кетпейм дейсиң, түшүп каласың. Бир бизнес баштасаң, шеригиң баштайсың. Шеригиңди тандайсың. Бизнестеги шеригиң калпчу уур болсо, чогуу иштешпейсиң. Демек, сапарга, бизнеске чыккандагы шеригиңди тандай дегенсиң, ал эми үйлөнүп аткандагы шеригиңди да танда. Анткени бул шеригиң менен бир күнгө же бир жылга эмес, бүтүн өмүргө чыгып атасың. Биргеликте жашоо үчүн. Демек, бул да маанилүү. Ошондон аялдар, эркектер бири-бириңерди сөзсүз түрдө караңыздар. Адеп, ахлак, талим, тарбия. Эң биринчи орунда адеп, ахлак, тарбия. Адеп, ахлак, тарбия дедим. Эң биринчи орунда намаз деген жокмун. Анткени бүгүнкү күндө эптеп эрге тийип алыш үчүн жоолук оронуп жүргөн кыздар толтура. Жоолугун оронуп, тийиши тийип алып, эртеси энеси менен ырылдашып айтышып аткан келиндер бар. Эптеп үйлөнүш үчүн
топу кийип, сакал коюп, намаз окумуш болуп, момун болуп көрүнгөн балдар да толтура. Бүгүн ислам динин никап кылып, маска кылып көрүнүп атабыз бирөөгө кийинип алып. Чыныгы ислам дининде жашагандар башка. Ошондон келиңиздер, bir адамнан бүтүндөй ислам динине, бүтүндөй жоолукка сөз алып бербеңиздер жана сөз сүйлөбөңүздөр, этият болуңуздар. Анткени кээ бир адамдар бар. Жоолук тагынгандарың ушундай болсо, кой андан көрө жоолук тагынбай жүрөм. Намаз окугандарың ушундай болсо, кой намаз окубай эле жүрөм мен деп намазыңды да мурдун, жоолугуңду да мурдун деп сүйлөгөндөр бар. Урматтуулар, тилиңизди абайлаңыз. Ошол сөздү айтуу менен динден чыгып кетүү коркунучу бар. Жоолук тагынган ушундай болсо, кой жоолугуңду да мурдун деш менен биргеликте Аллахтын парызын урдум деген сөз. Намаз окугандар ушундай болсо, кой намазыңды да урдум деген сөз, намазыңды урдум деген, Аллахтын парызын урдум деген сөзгө алып келет. Ошондон абайлаңыздар, бул теманы абайлаңыздар. Өзүң үчүн жооп бер, бирөөнү сындага. Улантам. Барбаган жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың деген сөз. Барбаган жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың. Бабаларыбыз бекерден айткан эмес муну. Чындап эле башка жерде жыргал көптөй түйүнөт. Урматтуулар, жыргалдын эң жакшысы үйдөгү атаң менен апаңдын ыраазычылыгында турат. Бакыттын эң жакшысы атаң менен апаңдын дуасында турат. Муну да унутпаңыздар. Ошол эле учурда барбаган жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың деп Россияга аяк байка иштеген болобуз. Бир нерсени айтайын. Моноо жерде ичип жүргөн киши Россияга да барып эле ичип жүрөт. Мен аны барып келип көрүп атам. Моноо жердеги алкаш тентек ошакта да тентек алкаш болуп эле жүрөт. Эптеп курсагым тойсо болду деп күнүн өткөрүп жашап аткан боордошторубузду көрүп атам чет өлкөдө, Европада. Ошондон урматтуулар, каерде болбой эң биринчи кимдиктен түшсөң да кишиликтен түшпө. Кимдиктен түшсөң да кишиликтен түшпө. Ким экендигиңди унутпа. Айрыкча чет өлкөдө жүргөн мигранттарыбыздан суранарым, Кыргызстанда жүргөнүңүздө кадырдын уулу элеңиз, азаматтын уулу элеңиз, Бекболоттун кызы элеңиз Кыргызстанда. Бирок чет өлкөдө эми азаматтын уулу эмессиз, Ала тоонун уулусуз. Кадырдын кызы эмессиз, Кыргызстандын кызысыз. Демек, кылып аткан бир ишиңизден, туура эмес ишиңизден, чет өлкөдөгү бир туура эмес ишиңизден ата-энеңизге эмес, бүтүндөй Кыргызстанга жаман сөз алып беребиз. Вот киргизи, опять киргизи деп сиз менен бизди бүтүндөй кыргыз элине сөз алып беребиз. Бүтүндөй кыргыз элин уятка коебуз. Ошондон жалпыңыздардан суранам, бассаңыздар турган жериңиздерде. Бул макалга эмне үчүн кирдим? Барбаган жерде жыргал көп, барсаң аны таппайсың. Демек, моно жерде моун төрөм деп барасың, бирок кайра эле өзүңдүн жүрүш турушуң, өзүңдүн адеп акылыңа байланыштуу. Эң жакшы тил кайсы тил айтайын да? Орус тили, англис тили, түрк тили эмес. Өзбек тили же татар тили, башка немис тили эмес. Эң жакшы тил бул дененин тили. Жүрүш туруштун тили. Эгерде адеп аклагыңыз жакшы болсочу, жүрүш турушуңуз жакшы болсо, мону дененин тили. Анда орус тилди билишиңиздин кереги жок. Орустар сенин иштетип аткан орус жетекчиң. Ой, иди сюда, Саша, мисал үчүн айтсын, Идрис, иди сюда. Ты знаешь русский язык? Жылмайып карап, бир-эки сөз менен чурдап, я не знаю. Да ладно, хоть не знаешь, но вот это ты имеешь делать. Ну вот так делаешь, ну работай. Сен сага берилген тапшырманы орус тилин билбесең да, орустун оюндагыдай эң сонун кылып аткарып берсең, ой, молодец. На, сколько заработок, сколько будет на эту работу? 500 рублей. Но я так благодарен и хотел тебе заплатить 1000 рублей. Берди сага. 500 рубльдин ордуна 1000 рубль берсе, сен дагы денеңдин тили менен 500 рубль. 500 рубль ашыкча, орусча сүйлөй албайсың, бирок денеңдин тилиң менен, жылмаюу менен, адеп ахлак менен 500 ашыкча, мен 500ге кылам, о 500 көп берип койдуңуз деп албай койсоң, орус тилин билбесең да, бирок адеп ахлак менен, жылмаюунун, мына дененин тили менен орустун көңүлүндө жашайсың. Көрдүңүзбү кандай сонун? Англис тилин билбесең да, адеп ахлагың менен англичандын жүрөгүндө жашайсың. Ошондон эң жакшы тил бул жүрүм турум тили. Мына ушул жүрүм туруңуздарды оңдоңуздар. Макалымды улантам.
Бар туруп малың чачылбайт, жок туруп жонуң ачылбайт деген сөз бар. Бар экен чачасың. Жок экен айла жок, жонуң ачылып жүрөт. Бир жолу университетте жүрөбүз. Ошол кезде студенттер акция кылып атыптыр. Агай, биз ушундай акция кылып атабыз. Кандай акция? Ушундай ашчы акчалар менен калем ручка алып, окуп жүргөн студенттерге кимдин ручкасы бүтсө башка болсо мындай бир белек катары тартуулап. Дагы бирөөсү ушундай бир киребешке китеп текчелерин коюп, китептерди койсок тепкичтердин жанында переменада бирин-бирин күткөндөр ошол жерден китепти алып окуп, лестницада болсо да отуруп окуп, тепкичте болсо да анан ошол жерге койсо, айтор окса, ушундай акция. Анан мен да тамашалашып айттым. Бир ийне жип таратуу акциясында кылбайсыңарбы дедим да кыздарга депчи. Эмне ал? Мо жыртык жинса кийип жүргөн кыздарга ийне жип таратпайлы мында бир жыртык жерлерин тигип алса деп тамашалаштым. Анан тиги кыздар уялып калды. Бирок бир нерсени айтайын. Шаардагы студенттердин көбү айылдардан келебиз. Дээрлик %90% айылдан келебиз. Айылдан келген студенттер айылдын арулугун, айылдын тазалыгын, айылдын адебин, айылдын тарбиясын шаарга алып келип, шаарды оңдоп салыштын ордуна шаардагы бир ачык-чачык кийингендин, бир сойкудай жүргөн кыздын кесепетинен көрүп, ошондой болуп кийинип, мына кыз айылына барып, бүтүндөй айылын кошо булгап салып атабыз да. Чындап айтайын. Бир эле кызга тиешелүү эмес, балага да тиешелүү. Чачыбызды таргыл боеп, анасы тизесине түшүп калган жинсаларды кийип, айтор эркектештен уяласың келди. Ушундай бир деңгээлде айылга барып, айылды кошо булгап салып атабыз. Ошондон бул нерселерге көңүл буруңуздар, урматтуу замандаштар. Келиңиздер. Россияга бар, Европага бар, каерге барсаң бар, бирок өзүбүздүн Кыргыздын каада салтын унутпай, ата-эне берген, мына жакта бабаларыбыз берген адеп ахлак талим тарбиядан четтеп чыгып кетпеңиздер. Улантам. Башын жуубай биттен көрөт, этин катпай иттен көрөт деген макал. Караңыздар. Башыңды жуубай биттен көрөсүң, этиңди катпай иттен көрөсүң. Болбосо дагы бир мындай макал бар. Жакаңды эле жууй бербей, моюндан да кабара ал деген сөз бар да. Антан шылтоону башка жактан издей бербей, өзүбүздөн да карайлы, өзүбүз да өзгөрөлү. Башкаларга эле күнөөнү кое бербеңиздер. Момундай. Кайсы бир деңгээлде ачык айтайын. Өзүбүздүн басып жүргөн, жашап аткан жашообузду өзүбүз тандап алганбыз. Өзүң ушул жашоону тандап алып туруп дагы ана 120 депутатты же башканы сөгүүнү отура бербеңиздер. Сен өзүң ушул жашоону тандадың. Өзүң тандап алып туруп дагы ушул жашоону кайра башка бирөөнү күнөөлөй берме. Өзүңдү күнөөлө. Өзүң. Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Башка бирөөнү жоңгоңуздар. Улантайын. Башы тоголоктун бардыгы адам боло бербейт деген макал. Башы тоголоктун бардыгы эле адам боло бербейт. Мындан улам бир нерсени айтайын. Козу чоңойгондо кой болушу анык. Козу чоңойгондо кой болушуна гарантия бар. Же көрдүңүз бир козунун чоңоюп атканда мен кой болбойм, мен крокодил болом деген. Күчүк чоңойгондо ит болушуна гарантия бар, бирок адам баласы чоңойгондо адам болушуна гарантия жок. Алла сактасын, адам болуп келдик да адам бойдон калат. Барп акындын ырын кечеги кайрылуумда да ырдап айттым эле. Кабар алсам ааламдан, кабар алсам замандан, адам чыкпай айбандан, бирок айбан чыгат адамдан деди. Ансарындай чындап эле адам болуп келдик, адам болот. Адам ал айланасына тили менен, колу менен да зыян бербеген кишине адам дейт. Келин эч кимге зыян бербейли. Пайдабыз дейсиң. Бардына пайдабыз тийип, ынтымактуу жашайлы иншалла. Улантам. Бербегенди берип уялт,
kelbegende barıp uyalıp deyt. Kelbegende barıp uyalıp, berbegende berip uyalıp degen bir many. Çyn jana başynda aýtdym. Oşol aýtgan makalaga toluk ele bolsun bu. Tugan uruk menen gatnaşyňızдар, kelbedi dep garap oturup kelbedibim nege baraýyn, barbaýyn dep öçeş bolbaňyz. Baraýyňyz, antkeni al senin tugaныň. Tugan urukdan mamileni üzgen adamdan Allah dagy mamileni üzüp goýat, oşondan baraýaryňızlar inşallah. Bereşenden beşiktegi bala da ümit kılat deydi. Karaňızlar. Bereşen bolňuzlar. Antkeni beýiş bereşenlerden mekeni, jomartlardan mekeni inşallah. Ayrıca bugün günde kıynalıp atkan uçurda bereşenlerge, jomartlarga jamaat muhtaçbız. Bunun için atkaralım inşallah. Aleme dağı bir nesi var. Berip atkan jakşylykty sadakany iki türlü jolu var. Bir sadakatun jariya, jariya kılıp, aşkeri kılıp sadaka kılıp, jana kafiya bekitip koyup sadaka kılıp, hiç kimge aýtpay sadaka kılıp. Jariya aşkeri kılıp sadaka kılууnyň bir ele maksаты var. Meni körüp başkalar da sadaka kılsın degen gana maksаты var. Biz bugün meni körüp başkalar wow mala desin dep berip atabız. Allah şudan saklasın. Oşondan jariya kılıp berip atkan baykelerimizin bardygynyň sadakasyn Allah Taala başkalarga dagı sadaka kılganga sebepçi bolup oturgan jana uşunun soğuna ala turgan sadakalardan kılsın inşallah. Keyinki bir makalabız. Beyik toğunu köröm desеň çokusuna çıkpagın deydi. Karaňyz. Kazaklardan biri var. Jamandar jakşymyn dep aýhaýlaýdy. Jakşylar jakşymyn dep aýtalmaýdy. Töbesinde günde basyp jürgen menen toğunundagy beýiktigi baýkalmaýdy deydi. Oşondan keliňizler, beýik toğunu görüňiz gelse, töbesine çıkpaňyz. Alem bu jerde bir tugany söz atat, jok antpeňiz emne üçin atene baktyly bolbosa, balasy baktyly bolbosun. Baktyly ele bolgondur dele köp da. Men aýtgan sabakty bir taraply düşünip albaňyzlar. Gede Kurandan, hadisten aýtsaň dele, anda emesde başga manyny apçyk alabys. Başga bir manyge albaňyzlar. Atene baktyly bolbosa dele baldary baktyly bolgondur bar da. Hormatlylar. Atene baktyly bolbosa degen söz şunday many. Biri menen jaman görüşüp, kıydı bıçak bolup uruşup yaşagan adamdardy baktyly emes deymiz. Kızlar, şşt. Men süýleşýärem döndür. Aleme kedey bolup yaşagan, kıynalıp yaşagan üýbüle bolsa da birogalar baktyly. Iki taş asabnyak villanın içinde günde uruş janjal bir-birini urup teyip sögüp atkan atenelerdi görüp atabız. Bular baktısız. Baldarda uşunday atenenin günde uruş janjalyn görüp çoňoýgon balanın kızdın dağı bargan jerinde şunday nerse var. Erkektin ayalına kılıp atkan jaman mamilesi, usul erkektin atasının apasına kılıp atkan jaman mamilesinin küzgüsü. Ayaldın küyösüne körsetip atkan jaman mamilesi, uşul ayaldın enesinin erine kılgan jaman mamilesinin küzgüsü. Oşondan bu nerseni toora түшүнүңүздөр. Atene baktsız bolup, birok baldары baktılı bolgondur. İnşallah oşonday bolsun. Birok şunday bir manede. Atene baktsız bolup ajraşıp ketip, birok buyakta жалгыз apa menen je жалгыз ata menen jaşap keyin öýlenip baktılı bolgonдар var. Bonumuz uşul ulandan, uşul jaktan alıp gelem. Birok bir nerseni aýtaýyn. Жалгыз ene bolsa da tatyktуу tarbiýa bergendigi üçin baktılı boldu. Жалгыз ata bolsa da tatyktуу tarbiýa bergendigi üçin baktılı bolup atat. Egerde tatyktуу tarbiýa berbese, anda baktılı bola albayt. Oşondan men bu jerde açyk aýtaýyn. Balam üçin jaşap atam degen aýalдар var. Erkekler var. Ortada balam üçin jaşap atam. Egerde balam bolbogonda ajraşıp ketetem degenler var da. Uşul söz жалган. Bul söz şaytandın sözü. Bul söz toora emes. Emne üçin aýtatam? Balam barda bolsa jaşabay elem dep erdi gatyn zorgo jaşap atat.
Biri-biri менен ыркы келишпей жашап атат, бала үчүн жашап атат. Натыйжада силердин ыркың келишпей бактысыз жашап атканыңды көрүп аткан балаңдын бактылуу балалыгын кошо талкалап жашап атасыңар. Муну унутпаңдар. Ошондуктан эриңди болушунча сүйгүлө, аялыңды болушунча сүйгүлө, жоктон бар кылып сүйгүлө. Балаң үчүн жашаба, бири-бириң үчүн жаша. Анан бири-бириңдин ортоңдо пайда болгон балаңа мээримиңди берип жаша, ана ошол бактылуу үй болот. Балам үчүн жашап атам, болсо ажырашып кетем деген шайтандын, напсынын жалган сөзүнө алданбаңыздар. Балам үчүн жашап атам деп жалган айтып, кайра балаңдын бактылуу балалыгын кошо тебелеп кыйнап жашап атасыңар. Психологияда ушундай нерсе бар. Кайсыки баланын желкеси мындай бүгүлүп калса, моюну желкесине кысып бүгүлүп жүрсө, ушул баланын үйдө атасы менен апасы көп урушат деген сөз. Түшүнөбү? Ушул баланын атасы менен апасы көп урушат, жана ата менен апанын жаңжалын көп көргөн баланын моюну бүгүлүп калат экен. Ошондуктан бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр иншалла. Кантсе да мен бул сабакты эмне үчүн айтам? Ата-эне бактылуу болмоюнча бала бактылуу болбойт деген сөздү эмне үчүн айтам? Бир гана максат менен айтам. Силер бактылуу болгонго аракет кыла, балам бактылуу болсун десеңер, силер бактылуу болгонго биринчи деген максатты айтып атам. Ал эме берки, ал башка. Иншалла. Дагы бир нерсе бар. Кандай ата-энеге ээ болгонуң маанилүү эмес. Анткени ата-эне тандаш сенин колуңдагы иш эмес. Бирок кандай ата-эне болоруң абдан маанилүү. Анткени бул сенин колуңдагы иш. Ошондуктан ата-энең таштап кетеби, ажырашып кетеби, момундай болгон учурларда бир тууганым жалпыңыздардан суранам. Таштап кеткен атаны, апаны күнөөлөп жашай бербеңиз. Болду эми, жетишет. Алар болгондугу үчүн, алар себеп болгон үчүн дүйнөгө келдиңиз. Ушуга шүгүр деңиз дагы. Төрөлүшүңүзгө себеп болгондугу үчүн аларды урматтап, сыйлап жашай бериңиз. Бирок алар кетирген катаны сиз өзүңүз кетирбеңиз. Сиз аялыңызды урбаңыз. Сиз күйөөңүзгө кыянат кылбаңыз. Алар кылган катаны сиз кылбаңыз бирок. Мына ошол нерсеге абдан маани бериңиз иншалла. Кийинки бир макалыбыз, бир туугандарым. Билбегенден туура түшүнбөгөн жаман дейт. Билбеген билбейт аны, бирок туура түшүнбөгөн жаман. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Билген миңди башкарат, билбеген миңге кошулат. Ошондон жалпыңыздардан суранам, келиңиздер. Элди ээрчип кете бербей, тескерисинче элди жакшы жакка ээрчите турган абалыбыз болсун. Бабаларыбыз менен мактанабыз. Бир окуяны айтам. Абрахам Линкольндин жанына бирөө жумуш издеп келет. Мага жумуш берсеңиз деп айтардан мурун өтүп кеткен ата бабаларынын эрдиги жөнүндө мактанат. Бабам баатыр болгон, ушундай болгон деп мактанып, акырында жумуш берсеңиз дейт. Мына ошондо жана Абрахам Линкольн балага карап айтат: "Оолум, сен мага картошканы эстетип жатасың. Анткени картошканын да жей турган жарактуу тарабы жердин астына көмүлгөн, үстүндө эч нерсеси жок" дейт жердин үстүндө. "Сенин да мекенге жарактуу болгон бабаларың өлүп кетпир, сенден эч нерсе жок экен" деп айтат. Ансарында келиңиздер, бабам Манас, бабам Чыңгыз деп мактанууну, бабам датка болгон, ушундай болгон, бий болгон, эшен калпа молдо болгон деп мактанабыз. Чоң аталарым ушундай болгон экен деп мактанабыз. Бирок чоң аталарыбыз ошондой болгон менен биз өзүбүз бүгүн эмне кылып атабыз? Макул, биз бабаларыбыз менен мактандык, бирок бизден кийинки балдар биз жөнүндө эмне деп мактанат? Facebook'ta ушунча подписчиги бар экен деп мактанабы? YouTube'да ушунча каналы бар, Instagram'da ушунча миллион досу бар деп мактанабы? Эмне деп мактансын биздин балдар? Ошондуктан келиңиздер, келечек муунга да сиз менен биз өрнөктүү бир кадам таштап, өрнөктүү бир иштерди жасап өтүп кетели. Урматтуулар, бул өтө маанилүү. Бабам Манас, бабам Чыңгыз башка деп мактанганды кое туруп, келиңиздер, биз да ошолордун урпагы болсок, анда татыктуу эмгек кылалы бүгүн. Мекен мага эмне кылып берди эмес, мен мекенге эмне кылып бердим деген сөздү дагы ойготолу эми бүгүн. Жан дүйнөгө ушул суроону берип да жашайлы бүгүн. Өзгөлөрдү күнөөлөбөй, өзүбүздү да жемелеп көрөлү. Сен өзүң эмне кылып койдуң мекенге деген суроону берип жашайлы. Бири-бириңиздер менен эсептешкенди токтотуңуздар. Кудай Таала эсептеше турган кыямат күнү келет. Кыямат күнү калтыр. Эшти жапчы кызым. Кийинки бир макалдарга келем. Урматтуулар. Bir жерде чеки иш кылган, ар жерде кепке кемтик, сөзгө сөлтүк деди. Мындайча айтканда, кийимиңди жаңысынан, авириңди жаштыгыңдан сакта деген кепке тал келет.
Бул абийир маселеси өтө маанилүү. Кийимиң жаңы кийимимди могу жерин жыртып алсам, ушул жерди тигип коем. Тигип койсом да, бирок тигилген жер көрүнүп тура берет да. Жаңы болсо да, жырткан турбай деп тигилип койгонда. Куду ошондой эле абийириңди төгүп алсаң, эртең 70-ке 80-ге барганыңда да кайсы Идрис десе, баягы Идрис да билесиңби, баягыда элге чыгып шерменде болбоду беле деп, ошо бала кезде абийирибизди төгүп алган нерсебизди эл унутпайт. 70-ке чыксаң дагы ошондо төгүлгөн абийириң кайра бетиңе көп болуп жапталып тура берет. Ошондон келиңиздер, абийирди этият кылалы. Бул өмүр, чиркин өмүр дейсиң кээдечи. Жашың улгайган сайын кадамыбызды ойлоп басалы. Бул кандай? Бийик тоонун чокусуна чыккан сайын бутуңузду ойлонуп ташайсыз. Мынау таш катуу элеби, тоголонуп кетпейби деп ойлонуп ташайсыз. Мынау чөп катуу элеби, кармасам журунуп кетпейби деп ойлонуп, ишенимдүү болсо анан кармайсыз. Кокусунан туура эмес кадам бассаңыз, тайып кулап кетсеңиз ылдыйга түшөсүз, катуу түшөсүз. Бир жериңиз сынат. Жана экинчи моноо жерге келиш келбешиң өтө кыйын. Же өлүп да кетесиң, Кудай сактасын. Куду ошондой, бийиктеген сайын бутты ойлонуп баскандай, жашыбыз өткөн сайын ойлонуп басалы, ойлонуп сүйлөйлү. Оозубуздан кирип аткан нерсеге жана оозубуздан чыгып аткан нерсеге көңүл бөлөлү. Бул өтө кылдат мамиле кылыш керек бул нерселерге. Кийинки бир макалыбызга келели иншалла. Bir gündük жолго чыксаң, bir жумалык азык ал дейт. Мына. Bir gündük жолго чыксаң, bir жумалык азык ал. Даярдыгыңызды көбүрөөк кылыңыз. Жолдо ар түрдүү учурларга келип калышыңыз мүмкүн. Бараткан жерде машинаңыз бузулуп, же бир жерде калышыңыз мүмкүн, ошондон азыңызды көбүрөөк алыңыз. Студент кезимде атам мага барып келишке 50 сом жол керек etse 50 сом берет эле дагы 20 сом ашыкчаны, муну жаныңа запас бир жериңе катып ал, бекитип ал. Бирок эч качан колдонбогон дейт. Качан муктаж болсоң анан колдоносуң дейт. Бир күнү бир жерде ошентип жол киремди төлөп коюп, бир жерде жолдо калып кеттик. Машина бузулуп, үйгө жетиш керек болчу, бирок курсагым ач калды. Бирок атам жана катып кой, өтө муктаж болгонуңда жейсиң деген 20 сом менен жанымды сактап жеп келди. Демек, ар дайым үй бүлөнүн бюджетинде да акчанын баарын корото албай, жаныңызга азыгыңызды, запасыңызды алып үйрөнүңүз. Бул дагы өтө маанилүү. Акчаңызды да запаста карманыңыздар. Айрыкча бүгүн карантин учурунда жалпыңыздардан суранат элем. Нанды ысырап кылбаңыздар, тамак ашты ысырап кылбаңыздар, унду ысырап кылбаңыздар, бүтүн нерсени ысырап кылбаңыздар жана карантинде отурам го деп көрүнгөн нерсени алып жей бербеңиздер. Акчаңыз барбы? Аны акчаны да ысырап кылбай үнөмдөп сактап коюңуз. Мунаны алып бериң, мунаны жейм дебеңиздер. Анткени балким дүйнөлүк кризис бар эртең. Азыр базарга чуркап барып телефон алып албаңыз. Жаңы телефон. Мо телефонуң бар, ушуну эптеп иштетип тур. Ана телефон алып, эртең курсаң ачкан кезде элдин баары ачка калса, анан телефонуңду бер, шубаңды бер деп эч ким шуба кийбейт. Ошондон жалпыңыздардан суранам, акчаңызды дагы экономдоңуз, үнөмдөңүз. Жана балдарыңыз бүгүн карантин учурунда жер үйдөгүлөр короодо балаңыз чуркап, роликовый коньки, велосипед деп атат. Абайлаңыз. Ушул учурда роликовый конькисин теппесе теппей эле турсун, анткени жыгылып алып, бутун кайрып, сындырып башка болбасын дагы карантин учурунда больницага, ооруканага чуркап кыйналасыз. Ошондон ден соолукту абайлап, этят кылып, ушундай бир маани бериңиздер. Жок жерден ушундай докторго ишиңиз түшпөсүн. Барбайлы ошол жака. Карантин учурунда дагы алманын үстүнө, шахтын үстүнө жыгылып дагы бир жерден сындырып албасын, өзүңөрдү этят кылма деп балдарга да эскертип туруңуздар. Бул да өтө маанилүү. Бирөөнүн өзү батыр, бирөөнүн сөзү баатыр дейт. Караңыздар. Бирөөнүн өзү баатыр. Чындап эле өзү баатыр. Бирөөнүн сөзү батыр. Сөз менен бүт нерсени бүтүрөбүз. Ой, шундай бир сүйлөп отурса, тоону томуруп салат баягы. Бирок ишке келген кезде балекет келбейт колунан. Ушундай адамдар дагы барбыз.
Бирөөнүн өзү баатыр. Бирок ушул күндө азыркы учурда баатырлар да майдаланып кеттик, талкаланып кеттик. Тааныш билиш болуп отуруп, чыныгы баатырлар, билегинде күчү бар, жүрөгүндө оту бар болгон чыныгы балбандар чыкпай, тескерисинче тааныш билиш болгон балбандар чыгып, айрыкча эл аралык аренага чыкканда мекенибиздин желегин желбиретиштин ордуна тескерисинче уят болуп, шерменде болуп тентиретип отурабыз. Ошондон чыныгы жумуштун өзүнүн ээсине, баатырлыкты дагы күч ээсине тапшырышты да билели. Анткени мына улактарда деле карайбыз кээде чыныгы баатырлар турат. Күчү жете тургандар, бирок эмне болуп атат? Аерде да тааныш билиш зымга тээк салмай, башкалар болуп отуруп, тааныш билиш болуп отуруп, көкбөрүбүз майдаланып баратат, улагыбыз майдаланып баратат. Дагы бириси күрөш дагы карап отурсаң, чыныгы палбандар бар, күрөшүп жыгыта тургандар бар, бирок тааныш билиш мафиясы менен жыгытсаң көрөсүң деп отуруп, аны да майдалап отуруп, чыныгы палбандар жок, тааныш билиш менен тиги чыгып кетип атат. Эл аралык олимпиадаларга ал тааныштын, бул тааныштын баласы баратат дагы, чыныгы палбандар барбай калып кетип атат. Ошондон баатырларыбызды майдалап албайлы, баатырларыбызды жок кылып албайлы. Баатырларыбызды дагы ээ чыгалы, баатырларыбызга да ээ чыгалы. Анан айрыкча бүгүнкү күндүн баатырлары мына ушул медиктерге да дуа кылып туруңуздар. Бүгүнкү күндүн баатырлары милицияларга дуа кылып туруңуздар. Бүгүнкү күндүн баатырлары чек арачыларга дуа кылып туруңуздар. Бүгүнкү күндүн баатырлары мына бул өкмөттө кызмат кылып аткан бийлик өкүлдөрүнө дуа кылып туруңуздар. Бүгүнкү күндүн баатырлары мына светчилерибизге, буларга да дуа кылып туруңуздар. Анткени алар светте өчүргөн жок. Алар да кызмат кылып барып келип отурушат. Айдоочуларыбызга дуа кылып туруңуздар, элди ташып кызмат кылып отурат. Бүгүнкү күндүн баатырлары мына чет жакта жүргөн мигрант бир туугандарыбызга дуа кылыңыздар. Алар дагы ала тоодон алыста болсо да ала тоого дуа кылып, эки көз биз тарапта, карантин момундай болбосо экен, оору чыкпаса экен деп бизге дуа кылып отурат. Италияда, Европада калган бир туугандарыбыз бар. Этият болуңуздар, биз биякта көрүп атабыз деп, мына бул болуп аткан апаттын очогунда Кытайда жашаган боордошторубуз, мекендештерибиз бар. Алар бизге ошол жактагы тажрыйбасы менен бөлүшүп отурат. Мына ошол баатырларга да дуа кылып туруңуздар иншалла. Кийинки бир макалыбыз. Битке өчөшүп, көйнөгүңдү отко салба деген сөз. Урматтуулар, бул макалда көрүнгөн адамга өчөшө бербеңиз. Кээ бир адамдар бар, өзү ошондой. Байдылда Сарнагоев агайыбыздын айткан сөзү бар. Ал мени итсин деди, итмин дедим, мен анын ит экенин билип туруп дейт го. Ансарындай кээ бир адамдар бар, сизге карата сөгүнөт, башка калат, өчөшүп отура бербеңиз. Ал ошонун деңгээли ошондой болгон үчүн оозунан ошондой сөз чыгып атат. Өчөшпөңүз, теңилмеңиз, ооба деп коюңуз, артка таштап коюңуз. Айрыкча мына бүгүнкү күндө соц тармакта аябай үйдө батыр жоодо жоктур, аябай көбөйүп кеттик. YouTube'да деле, башка деле комментарийлерди окуп ошону жашап аткандар бар. Көрүп отурсаң, эми оозунан теге ал сөз менен бул сөз кирип чыккандар бар. Карап отурасың, уяласың. Акыл өстүү, парасаттуу инсандын андай комментарий жазышы, жосун бир инсандын аркасынан андай гыйбат кылынышы туура эмес. Ошондон ар бириңиздерден суранам. Бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Битке өчөшүп, көйнөгүңдү өрттөбөйсүң. Ал ошондой. Дагы бир нерсени айтайын. Караңыздар. Бир курбаканын жүздөгөн курбака бийик тоого секирип жарышат. Айланасында миңдеген курбакалар карап отурат экен. Ошондо жүздөгөн курбакалар секирип старт башталганда бийик тоонун чокусуна чыккыла деп. Айланасындагы курбакалар, жете албайсыңар, колуңардан келбейт, тоо бийик экен, чыга албайсыңар деп бакыра баштайт. Чындап эле тоонун жарымына келген кезде жүздөгөн курбакалар күйүлүп түшө баштайт, чарчап. Акырында бир гана курбака бийикке чыгат. Ошол бир курбакадан бардыгы таң калып, ороп алып сурашат. Кантип жеттиң, кандай кылдың? Маладеш, бир гана сейлептедиң, калганын бардыгы түшүп кетти деп сура баштаган кезде, курбака эки сөөмөйү менен эки кулагын көрсөтүп, деп айтат. Көрсө ал курбака дүлөй жана сакоо экен. Кулак укпайт экен, майып экен. Бирок тоонун чокусуна чейин майып курбака чыкты, бирок майып эмес курбакалардын баардыгы кулап түштү. Билесизби эмнеге? Анткени анын майыптыгынын пайдасы болду.
майып болгондугу үчүн, айланасындагылардан бечаралар колуңардан келбей чыга албайсыңар деген сөздөрүн уккан жок жана бул сөздөрдөн таасирленген жок, ал аркасын карабай чуркай берди, жетишим керек деди. Көрдүңүзбү? Ошондон жалпыңыздардан суранам, айланаңыздардагы сизге карата айтылып аткан баягы жамандын оозунан чыгып аткан сөздөргө карап, мындай экен деп отура бермеңиздер. Кулак артынан сүрүп коюңуз кээ бирлер. Керектүү сын пикирди, керектүү сизге талим тарбиялык нерсени алыңыз. Бирок жамандап тиги иттен алып итке салып аткан инсандардын сөзүнө алаксыбей ушундай экен деп отура бермеңиз. Булагарынан арага таштап коюңуз, андайларга дүлөй болуп коюңуз. Өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн, алдыдагы эң чоң бир ийгиликке жетиш үчүн айланадан айтылып аткан кээ бир сөздөргө дүлөй болуп таштап коюш керек, укпаш керек. Буга көңүл бөлүңүздөр. Жана акыркы бир окуяны айтуу менен сабагымды жыйынтыктайм. Африкада маймыл кармаган аңчылар ушундай кылат экен. Бир көзө идиштин оозу ушунчалык кичине, колун ууч кылып, момундай кылып кошуртуп салса батат, муштум кылып салса батпайт. Мына ушундай кылып салса бата турган идишке ичине мандарин, банандарды салып коет. Маймыл ошол көзөнүн ичине колун тыгып, ичиндегилерди кармаганда муштум болуп калат жана артка тарса чыкпайт экен. Ушинтип чыкпай атат деп отура берет экен. Маймылдын акылы жана колунда кармап алган нерсени мынтип таштап коюп, кайра мынтип тартып алганга жетпейт экен. Караңыз. Мындан онан аңчылар ушинтип турган маймылды келип кармап, капаска алып, сатып, башка кылып жок кылат экен. Бул окуядан ала турган сабак, урматтуу угарман. Сиз менен биз дагы жашоодо өзүбүздүн кармап алган принциптерибиз бар. Мына принцип сага ийгилик алып келбей атат. Мына принцип сага зыян алып келип атат. Мына принцип сени эч качан алдыга жылдырбай аткан болсо дагы, билбейм, меники туура деп карманып отура беребиз, баягы маймылга окшопчу. Ушинтип меники туура деп принцип менен жашаган инсандар көппүз. Мына принцип сага ийгилик алып келбей атабы? Ташта, жаңыдан ийгилик менен жашооңду башта. Ушул нерсени сунуштайм. Бүгүн адашып кетпөөнүн, бүгүн жаңылып калбоонун бир гана жолу устаздардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адамдардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адам менен бирге болуңуздар. Өзүң жалгыз калдың деген сөз шайтанга шерик болдуң деген сөз. Ошондон жалпы угармандар сураныч, келиңиздер. Карантин бүтүп, буюрса жакшы күндөрдө жолугушуу насип этсин. Иншалла бул карантиндин артынан Кыргызга көп ийгилик келсин иншалла. Элибизге, жерибизге көп ийгилик келсин. Жана элдин биримдиги, ынтымагы абдан күчөп, Ала тоону аалам таанып, Ала тоого аалам ашык болсун иншалла. Урматым менен төкмакын улуңуздар. Аман туруңуздар. Чоң рахмат. Менден өсө кечирим сурайм, туура эмес сүйлөсөм кечирим сурайм, жана керектүү маалыматтарды алыңыздар. Керек жогун өчүрүп салыңыздар иншалла. Мага жанатан бери келген саламдар бар. Бардыңыздарга ва алейкум ассалам. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздардын катыңыздарга, сурооңуздарга сабак учурунда ортодо жооп бергенге аракет кылдым. Иншалла көбүрөөк чыгып турсаңыз дейт. Макул буюрса аракет кылалы. Мен Facebook'ка бул биринчи менин сабагым, биринчи жолу чыгышым. Ансыда жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар, көп-көп дуа кылыңыздар. Жана китеп окуңуздар, илим алыңыздар, сураныч, китеп окуңуздар. Телефон, интернет менен алаксабаңыздар. Китеп окуңуздар. Ибадатта мекенге дуа кылып туруңуздар иншалла. Көрүшкөнгө чейин бардыңыздар ушундай бири-бириңиздерди көңүлүңүздөрдү сүйүнтүн иш көрүңүздөр. Көңүл куунап, жакшылыкты куш көрүңүздөр. Жакшы дем алып, жакшы жатып, буюрса бүгүн пайгамбарды түш көрүңүздөр. Түш көрсөңүздөр, менден салам айтыңыздар иншалла. Жакшылыктарда көрүшөлү. Assalamu alaikum.